ар тармактуу өндүрүштүк интеграцияны Казакстанда таандоо. Анын мүнөздүү багыты мейкиндикте өнүктүрүү ченемдери Single Market көрсөтүүсүндө. Жашыл форматтагы облигациялар. Казакстандык инвест портфель эмне менен толтурулган? Индустрия 4.0 кадр маселеси. Тажикстандагы Белоруссиянын ишкер кызыкчылыктары. Саламатсыздарбы, сиздер менен Эрки Булат Бекмухаммед жана азыр Single Market программасын көрүп жатасыздар. Чет элдик кандай инвестор болбосун, кайсыл бир ишке сала турган капиталдын көлөмүнө карабастан дайыма өз долбоорлорунун натыйжалуулугуна кызыктар болот. Ошондуктан анын кызыкчылыгы 3 фактор менен шартталат. Алар бизнес климат, долбоордук киреше жагынан жагымдуу жана инвестициянын коопсуздугуна кепилдик негизги шарттар болуп саналат. Бүгүнкү күнү түз инвестициялардын казакстандык портфели кандай абалда жана анын көлөмүн көбөйтүү үчүн республика эмне чара көрүп жатат? Аны биздин баяндамачыдан угабыз. Серептин баштапкы чекити катары өткөн жылдын маалыматтарын сунуштайм. 2017 жылы казакстандык экономикага чет элдик түз инвестициялардын агымы 20 миллиард 800 миллион долларды түздү. Биздин инвест портфелге кайсыл өлкөлөр бир кыйла көбүрөөк салым кошкондугун пайыздык катыш менен карап көрөбүз. 28,9% Нидерланды, 17,9% АКШ, 25% жалпы үлүш менен 4 Европа мамлекети, Бельгия, Улуу Британия, Франция, Швейцария инвестиция салган. Жыл аягында Кытай жигердин 4,8% салым кошкон. Өткөн жылы Казакстан экономикасынын кайсыл тармактары инвесторлорду кызыктырды? Биринчи орунда өнөр жай. Анын көлөмү баардык капиталдык инвестициялардын 3/2 бөлүгүн түзөт. Ошол эле учурда чет элдик инвесторлордун өнөр жай секторуна тармактык артыкчылык берүү төмөндөгүдөй бөлүнөт. 65% чийки мунай жана жаратылыш газын өндүрүү, 12,8%, кокс жана мунайды кайра иштетүүнүн өнүмдөрү, 5,8% металл кендерин казып алуу. Эми келечек жөнүндө айтып кетели. Чет элдик капиталдын келишине эмне түрткү болушу мүмкүн? Баарынан мурда ага жагымдуу долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгү түрткү берет. Анан мындай объектилерди квази мамлекеттик сектордон чыгаруу чечими кабыл алынган. Мисалы, улуттук экономика флагманы болгон Казатомпром Эйр Астана жана Казак Телеком ишканаларын жыл соңуна чейин IPO же биринчи ачык сунушка чыгаруу каралууда. Стратегиялык инвесторлордун жигердүүлүгүнө Самрук Энерго энергетикалык холдингин жана Таукен Самрук Токен өндүрүш компаниясынын менчиктештирүү жараяны да таасирин тийгизиши ыктымал. Серепчилердин пикири боюнча тышкы капиталды тартып келүүгө жаңы инвестициялык стратегия жакшы түрткү катары саналат. Ал ушул жылдан тартып иштей баштады. Аны ишке ашыруу мөөнөтү 5 жыл. Стратегияны Казакстандын индустрия жана өнүгүү министрлиги Дүйнөлүк банктын катышуусунда иштеп чыгарган. В этом программном документе просматривается интерес. Бул программалык документте кызыктуу учур катталган. Анда артыкчылыктуу тармактарды шарттуу түрдө 2 топко бөлүшкөн. Мында биринчи топко тамак аш өнөр жайы жана агро өнөр жай тармагы, мунайды терең иштетүү, газ жана башка пайдалуу кен байлыктарын өндүрүү, машина куруу тармактарын кошуу каралган. Мында кыска жана орто мөөнөттүү келечек жөнүндө сөз болуп жатат. Экинчи топко келечекте күтүлгөн дарамети бар тармактар кирген. Алар маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар, туризм, каржы жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Мындай учурда узак мөөнөттүү келечек болжолдонот. Чет элдик инвестицияны тартып келүүгө быйыл жай айында бет ачары болгон Астана эл аралык финансы борбору да өз салымын кошууга тийиш. Бул новеллаларга дагы таандык. Ал эми Казакстан мурдагы багыты менен өзүнүн бизнес климатын жакшыртуу боюнча аракет уланат. Эске салсак, өлкөдөгү жагымдуу визалык, салыктык жана бажылык режимдер, инвестициялык саясаттын ачыктыгы жана алдын ала болжолдой билүү мүмкүнчүлүгү анын негизги шарттары болуп саналат. Сегодня прямо на наших глазах. Бүгүнкү күнү биздин көз алдыбызда экономиканын трансформациясы жүрүп жатат. Жана анын символдор тенине өтүшү ишке ашырылууда. Бирок көпчүлүгүбүз жаңы интеллектуалдык жана технологиялык ресурстар менен иш алып барууну билбей жатабыз. Башкача айтканда, креативдүү, өнөр жай үчүн дараметтүү кадр катары чыгууга дээрлик даяр эмеспиз. Бул эмнеге алып бара жатат жана эмгек капиталы кандай болушу керек? Анда чогуу талдайлы.
технологиялык турмуштун кескин алмашуусу учурда бардык абройлуу эксперттер шилтеме берип жаткан башкы тренд. Мында дижитализация деп аталган жаңы экономикалык формат жөнүндө сөз болуп жатат. Санариптик дооруго тез ыңгайлаша албаган мамлекет дагы туруктуу өнүгүү жолунан четте калышы мүмкүн. Ставит нас в сложное положение. На наших глазах Биздин көз алдыбызда бир гана бизнес эмес, жалпы коомдун жашоосу санариптеше турган экономиканын жаңы модели түзүлүп жатат. Жаңы технологиялардын эң аз сандагы жетишкендиктери буга чейин мамлекеттердин атаандаштыкка туруктуулугун аныктаган базалык факторлорун алмаштырат. до этого конкурентоспособность стран. Өз кезегинде жаңы технологиялар, санариптик платформалары колдонулган жабдуулар менен иштөө көндүмдөрүн талап кылат. Ал эми өндүрүштүк каражаттардын глобалдык жаңылануусу күтүлүп жаткандыктан эмгек рыногу дагы өзгөрүүлөргө учурайт. People who are not qualified or whose skills Азыр жетиштүү квалификациясы жок же кесиби компьютерлердин мүмкүнчүлүгү менен жабылып жүргөн кишилер талап кылынбаган катмарга кирип калат. Бирок бул жумуш таптакыр болбойт дегенди билдирбейт. Бул айрым кесип түрлөрүнө тиешелүү. it's only that certain types of job, probably a quarter of jobs are going to be affected by it. Серепчилердин пикири боюнча масштабтуу жаңылоонун алкагында бүгүнкү күнү эле айрым кесиптер жоюлуп, жаңы кадрларга муктаждык келип чыгат деп күтүүгө болбойт. Биринчи кезекте жаңы билимдер менен көндүмдөрдү кабыл алууга даяр болуу үчүн адамдардын аң сезимин өзгөртө турган учур келди. Люди просто не готовы к этому. Адамдар буга даяр эмес. Анан азыр биздин негизги тапшырма экономикага келип иштей турган, ушул трансформацияга даяр кадрларды даярдоо болуп саналат. Готовы к этой трансформации. Ошондуктан бүгүнкү өндүрүштүк жараяндын катышуучулары учурдагы жана болочокто иштей тургандар алдыга кадам жасашы керек. Жогорку окуу жайлары жана колледждерге убакыттан утуп, санариптик үлгүгө өткөн ишканаларды издеши керек болот. Ал эми өндүрүшчүлөргө жаңы кадрларды келечектүү иш менен кызыктырып өзүнө тартуу милдети турат. Грамотный будет специалист подготовлен не только Сабаттуу адис теориялык жана тажрыйбалык жакшы даярдыктан өтсө гана даярдалат. Ошондо ыкманы колдонгон ишканалардын арты менен биз азыр ушул жерде турабыз. Алматы энергосервис Казакстанда өз өндүрүшүндө супер заманбап жабдууларды алгачкылардан болуп колдоно баштаган ишканалардын бири. Бул жабдуу машина куруу тармагынын өнүмдөрүн катмарлар боюнча 3D форматында жасап чыгаруу аддитивдик технологияга негизделген. В машиностроении очень важный. Машина курууда Machine Building Industry жаатындагы бардык тармактарга жогорку тактыктагы бөлүктөрдү колдонуу абдан маанилүү. Сканерлөөдөн кийин операторлор атайын Geomagic Design программалык камсыздоо менен бул модельди толук иштеп чыгат жана аны катуу затка айландырат. Ал үлгү катуу затка айлангандан кийин биз аны атайын программалык камсыздоого колдоно алабыз. Превращена в твердое тело. Мы ее можем использовать в специальном программном обеспечении. Мындай жогорку тактыктагы жабдууда иштөө үчүн санариптик платформаларды жакшы түшүнүү, алардын мүмкүнчүлүгүн жана операциялык процесстердин өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле аларды сабаттуу башкара билүү керек. Ошондуктан адистердин жаңы үлгүдөгү тажрыйбалык көндүмдөр талап кылынат. В рамках университета есть 3D принтер, но мы им не пользовались. Университетте 3D принтер бар, бирок биз аларды колдонбойбуз. Анткени сабактар ага байланыштуу эмес. Биз болгону чийимлерди аткаруучубуз. Мында болсо эмиз завод болгондуктан масштаб чоң да. Ар түрдүү принтерлер дагы көп экен. Ошондуктан тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгү дагы абдан чоң. Попрактиковаться тоже больше. Жаңы муундагы жабдуулардын келиши, заманбап кадрларды даярдоодо тажрыйбалык база түзүү менен ишкананын өзүнө дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Анткени өнөр жайдын сегменттерин өздөштүрүүгө мурда болбогондой жаңы өбөлгө түзүлдү. Арай Нурланова кесиби боюнча полимер өндүрүүчү химик технолог адис. Казакстандагы магистратураны бүткөндөн кийин ал Түркиядан такшалмай өткөн жана үйүнө кайтып келгенден кийин анын алдында жумуш табуу маселеси турган. Анткени республикада мындай адистик талап кылынган ишканалар жок эле. Бирок анын адистиги ушул ишкананын келечеги менен дал келишкен. 3D басма колдонуу менен заводдо кымбат баалуу материалдардын ордуна татыктуу альтернатива түзүүгө мүмкүн болду. Мурда аны чет өлкөдөн сатып алып келишкен.
Я хотела Мен так ошол пластик жана полимер өндүрүшүнүн даяр өнүмдөрү бөлүмүндө иштегим келчү. Мен жаңы иштеп баштаганда негизги тапшырма материал иштеп чыгуу, 3D принтер үчүн өздүк материал түзүү болду. Материала, своего собственного материала для 3D принтера. Өзүнүн билгендерин колдонуу үчүн мурда орун таппаган мындай адистердин саны санариптик технологияларды ишке киргизүү менен көбөйөт. Жаңы шарттарга ылайык алар универсал адис болуп калышат. Инженерлер кишиге зарыл өнүмдөрдү иштеп чыгышат. Ошондуктан алар адам эмне кааларын билүүгө тийиш. Жаңы доордо жогорку деңгээлде ой жүгүртө билүү керек. Ансыз сен жакшы инженер боло албайсың. Ошол эле учурда силер адамзат турмушунун тарыхын билишиңер керек. Анан албетте философия дагы маанилүү. Ошондуктан баарын түшүнө билүү зарыл. So it's increasingly you need both. Индустрия 4.0 бул максат эмес, ал глобалдык рынокто атаандаш ала турган жогорку технологиялуу продукция чыгарууга базалык шарт түзүү болуп саналат. Ошондуктан дүйнө адам ресурсунун кесиптик жана чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрү негизги капитал болгон доорго бара жатат. Андыктан илгери кайсыл бир деңгээлде саясатташтырылган кадрлар баарын чечет деген учкул сөз жаңы жана негиздүү мааниге ээ болот. Эксперты Всемирного... Дүйнөлүк банктын серепчилери божомол жасашты. Климат боюнча Париж макулдашуусу ийгиликтүү ишке ашкан шартта жашыл инфратүзүм рыногунун дарамети 90 триллион Америка долларына жете алышы мүмкүн. Бул өнүгүүсү углеводдордун баасына көз каранды мамлекеттерге кырдаалды өзгөртүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Астанадагы биздин кабарчыбыз Аида Баймакова бүгүнкү күнү жашыл инвестициялар глобалдык рыногунда күчтөнүп бара жаткан каржылык куралдардын бири жөнүндө айтып берет. Климаттык же жашыл инвестициялар бул көптөгөн мамлекеттер айлана чөйрөнү коргоо жана сактоого багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестиция тартып келген жаңы куралдардын жалпыланган аталышы. Бүгүнкү күнү ал дүйнөлүк баалуу кагаздар рыногунун дайыма өсүп бара жаткан секторлорунун бири. Анткени каржылык рыноктардын абдан өзгөрмөлүүлүгү шартында инвесторлор жашыл инвестицияларга көп көңүл бура башташты. Биз чыгарылган облигациялар боюнча нөлдүк деңгээлден бир нече жыл ичинде 350 миллиард АКШ долларына чейин өскөн рыноктун күбөсү болуп турабыз. Төмөн углеводдорду экономикага өтүүдө башкы каржы жеткирүүчү катары банктар негизги түрткү берүүчү болуп калды. Алардын арты менен жашыл облигацияларды чыгаруу бир кыйла өстү. Салыштыруу үчүн айтсак, 2014 алардын көлөмү акчалай эсептегенде 1,5 миллиард АКШ долларын түзгөн. Ал эми 3 жылдан кийин 2017 ал 27 миллиард долларга чейин көбөйгөн. Бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүү тренди сакталууда. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча таштандыларды кыскартуу боюнча Париж макулдашуусунун максаттарын жүзөгө ашыргысы келет. Менин билишимче, дүйнөлүк банк дүйнөдө жашыл инфратүзүм долбоорунун келечектүү рыногу 90 триллион долларга жетээрин баалаган. Жашыл облигациялар Индия, Малайзия, Сингапур, Мексика, Перу сыяктуу мамлекеттерде көбүрөөк белгилүү болуп бара жатат. Бул баалуу кагаздар рыногунда Кытай лидерлик кылууда. Аны дагы Асман өлкөсүнүн жашыл энергетикага кызыгуусу өсүп жатканы менен түшүндүрүүгө болот. Өткөн жылы кайра жанма энергия булактарына жумшалган глобалдык чыгымдардын жарымынан көбү ушул өлкөнүн үлүшүнө туура келет. Дүйнөдө жүрүп жаткан кескин өзгөрүүлөрдүн алкагында Казакстандын поезд станциядан жылып кеткенге чейин жетишип калуусу абдан маанилүү. Серепчилер жашыл облигация рыногун Казакстанда жана жалпы Борбордук Азия аймагында калыптандыруу жана өнүгүүсүнө Астана эл аралык финансы борбору түрткү бере аларын күтүп жатышат. Анткени бул багыт Астана эл аралык финансы борборунун жашыл каржы жаатындагы аймактык лидердигин камсыздоо стратегиясында белгиленген. Бул программалык документ 2025 жылга чейин эсептелет. Ал эми концепциясы Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын эксперттеринин катышуусунда иштелип чыгарылган. Анда негизги эки багыт белгиленген. Бул эң биринчи жашыл облигациялар рыногунун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. Ошондой эле биз үчүн экинчи курал катары CO2 таштандылар квотасын соодалоо тандалып алынды. Ушул долбоор ишке аша турган бардык долбоорлор менен ишмердүүлүк тармактарын Астана эл аралык финансы борборунун биржасынын жашыл инвестиция чыгаруу эрежелерине жана листингинде чагылдырдык.
Причем не только напрямую, но и опосредованно путем популяризации. Бир гана түз эмес, жаңы каржы куралды жалпыга түшүнүктүү кылуу жолу аркылуу дагы жайылтылат. Борбор жашыл каржы жаатындагы Green Finance Award сыйлыгын уюштурат жана жашыл облигация жаатындагы эл аралык квалификацияга ээ адистерди даярдоону өзүнө алат. Страна-наблюдатель при... Евразия экономикалык бирлигине байкоочу мамлекет. Мунун расмий эмес макам десек болот. Анткени бул макамды алган мамлекетке эч кандай милдеттенме жүктөлбөйт. Ал болгону эки тараптуу товар жүгүртүүнүн өнүктүрүү, өз ара инвестиция салуу жана техникалык жөнгө салуу маселелерин чечүү аракеттерин көрүүгө түрткү берет. Тажикстанда азырынча Евразия экономикалык бирлигинин байкоочу мамлекети деген макамы жок. Бирок ошондой болсо дагы интеграциялык биримдиктеги 5 катышуучу Борбор Азиялык бул мамлекет менен кызматташууга кызыктар. Анын ичинде Беларусь мамлекети дагы. Теманы дүйшөмбүдөгү биздин атайын кабарчыбыз улантат. Корреспондент в Душанбе. Тажикстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер Казакстан жана Кыргызстан менен бир аймакта жайгашкан. Ошондуктан интеграция боюнча башка өнөктөштөр Борбор Азиялык бул мамлекетте болуп жаткан окуяларга кайдыгер карашпайт. Мындан тышкары, Афганистан жана Пакистан менен чектеш жайгашкандыгы Тажикстандагы соода жүктөрүн транзит кылып өткөрүү жана товар экспортун кеңейтүү жаатында ыңгайлуу жана жагымдуу өлкө кылат. Ишкер кызыкчылыктардын айкалышуусу Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттери менен Тажикстандын ортосундагы соода экономикалык мамилелердин чындоо дагы бир олуттуу далил болуп калды. Так ушул жагдай Тажикстан Белоруссия кызматташтыгынын өзөгүн түзөт. Андыктан эки өлкөнүн ишкерлери катышкан бизнес форумду жаңы мүмкүнчүлүктөр терезеси деп атоого болот. Самым наиважнейшим инструментом. Мамлекеттер ортосунда соода жүгүртүү бир кыйла өстү. Ушундай иш-чараларды өткөрүү кызматташууну жөнгө салуунун маанилүү куралы болуп саналат. Эми жаңы макулдашуулар жетишилет деп үмүттөнөбүз. Будут также достигнуты новые договоренности. Өткөн жылы эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 2 эсеге өскөн. Тажикстан Белоруссияга алюминий, пахта буласы, жүн жана жер жемиш жеткирет. Ал эми Беларусь бул жака машина куруу техникаларын, электр жабдууларын, кездеме, эмерек, дары-дармек өнүмдөрүн экспорттойт. Ошол эле учурда өз ара сооданын өсүш көлөмү сакталууда. Бул тууралуу бир гана расмий жыйынтык маалыматтар эмес, белгилүү ишканалардын кызматташуу тажрыйбалары күбөлөндүрүп турат. Экспортирована продукции на сумму общую порядка $575 тысяч. Прирост по отношению... Биз $575 миң өнүмдү экспорт кылабыз. Мында өсүш 3 эсе болду. Негизги позициялар эмерек, плита, кагаз, тактай, туш кагаз, картон өндүрүшү. Бумаги, обоев, картона. Бүгүнкү күнү эки республика соода экономикалык байланыштарын ишкер мамлекеттердин түзүмдөрүн диверсификациялоо аркылуу жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууну каалайт. Буга ишкана аймагында сүттү кайра иштетүүчү өндүрүштү түзүүнүн келечегин мисал катары айтууга болот. Продукция өндүрүүгө керектүү чийки зат Белоруссиядан ташылып келет. Биз Беларустун кызыкчылыгы менен Тажикстандын бизнесин бириктирүүнү сунуштадык. Бүгүнкү күнү башка аймактардан сатылып алынып жаткан өнүмдү чыгарууну, атап айтканда, накта сүт өнүмдөрүн сыр, быштак, йогурт, бал муздак өндүрүшүн түзүүнү айттык. Агроөнөр-жай комплекси жаатында Беларустун катышуусу каралып жаткан дагы бир долбоор бар. Ал боюнча канаттуулардын жана бодо малдын этин кайра иштетүү ишканасын ачуу болжолдонуп жатат. С представлением широко... Ал ишканада даярдалган кеңири ассортименттердеги даяр өнүм, чала фабрикаттар бир гана Тажикстан үчүн эмес, Афганистан, Өзбекстан, Казакстан рыногунда да чыгарылмакчы. Узбекистан, допустим, Казахстан. Аралыктын алыстыгы жана аймактарга географиялык көз карандылык азыркы жаңы шартта тоскоолдук болбой калды. Аны буга чейин ишке ашырылган биргелешкен долбоорлордон көрүүгө болот. Мисалы, Гисар шаарында айыл чарба техникаларын куруу боюнча Тажик-Беларусь заводу ачылды. Чиркегиштер менен башка айыл чарба жабдууларын жасап чыгаруу өндүрүшү жылына 2600 даана машинаны түзөт. Тажикстанда куралган тракторлорду андан ары коңшу Афганистанга экспорттоону болжолдоп жатабыз. Жаңы ишкана үчүн кардарларды даярдоо бул жакта гана эмес, Минск трактор заводунун өндүрүштүк базасында дагы жүргүзүлөт. Весь этот персонал будет обучаться. Өндүрүштүн кеңейишине жараша курам ушул жерде окутулат. Ошондой эле биздин окуу борборундагы базага көчмө курстарды уюштурууну пландап жатабыз. Нашего предприятия на базе нашего учебного центра.
запускаем первый Тажикстан менен Беларустун ортосундагы соода-экономикалык байланыштардын мындан ары өнүгүүсүнө эки мамлекеттин президенттери кол койгон атайын жол картасы өбөлгө түзөт. Бул программа 2 жылга эсептелген. Аны кыска мөөнөттүү белгилеген долбоорлорду ишке ашыруу көпкө созулбай тургандыгын жана тез арада жарыкка чыгаарын билдирип турат. На сегодня это все. Бүгүнкүгө болгон ошол. Сиздер менен Ирке Булан, Бек Мухаммед болду. Single Market программасынан көрүшкөнчө. До встречи в программе Single Market.